Бул тренингке Тоң райондагы фермерлер чогулушкан. Аларды Ханс Зайдель фондунун айдистери окутуп, багбанчылык, мал чарбачылыгында киреше алып келүүчү өсүмдүктөрдү өстүрүүнү үйрөтүшөдү. Бул жолу картошканын үрөнүн туура тандоо, аны өстүрүүдөгү колдонулуучу ыкмалар көрсөтүлүп берилди. Тоң району климатына жараша кайсы үрөндү өстүрүү керектиги талкууланып, дыйкандар дагы өз пикирлерин билдиришти. Тоң район жаш фермерлерин, прогрессивдүү фермерлерин мектеби болуп саналат. Бул проект көпкө уланат. Биздин каалашыбыз ийгиликтүү болсун жана бизге фермерлер көбүрөөк келсин. Азыр картошка боюнча семинар болуп жатат. 2 семинар болду. Азыр эми дагы акыркы 3 семинар болот. Бул азыр семеноводство боюнча болуп атат. Бул жактан айырмасы болот агротехнологиядан. Ошол агротехнологиянын семеноводствосын таза ошол жөнүндө гана өтүп атат. Эмки багбанчылык болот, андан кийин мал чарбачылык болот, андан кийин балыкчы болот. Андан кийин дан эгиндери менен семинар бул жылкы бүтөт. Ханс Зайдель фонду дыйкан фермерлерди жыл сайын окутуп келет. Муну менен бирге германиялык доктор Майер аттуу фонддун өкүлү ал жактагы багбанчылыктын сырларын үйрөтөт. Жаш фермерлердин дагы прогрессивдүү мектебине айланат деген катышуучулар семинардан көп нерсени үйрөнсө болорун белгилешет. Азыр буякта райком маңдайында тренинг өтүп атат. Агроэлит компаниясынан келип дыйкандардын түшүмдүүлүгүн кандай алыш керек, сугатуусун кандай бериш керек, эмне түшүм айдаш керек, кайсы сорт биздин өрөнгө өсөт, ушул сорттор боюнча кайсы сортторду кайра биз экспорттой алабыз, продукцияга кандай биз картошканы айдашыбыз керек, жердин байымдуулугун жоготуу боюнча биз азыр жерди баарыбыз үлүш жерди алганбыз, чакан. Ар кимибиз өзүбүздүн билген немебиз боюнча иштетип атабыз, жерди ууландырып атабыз. Жердин сыйымдуулугун арттырууда дыйкандар ушул сыяктуу окуулардан өтүп турушу керек. Көнгөн адатча эски ыкма менен дан эгиндерин өстүрүүдөн алыс болууну айткан окутуучулар жаңыча ыкманы колдонууга чакырышты. Ал үчүн тажрыйбаны жогорулатуучу окууларга катышуу зарыл. Фермерлерди окутуу долбоору узакка созулаары фонд тарабынан белгилүү болду. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан.